Саламатсыздар, урматтуу колдонуучулар. Аркан тартыш оюнуна жаңы программа кошулду. Эми сиздер окуучулардын тизмесин жазып чыгасыздар. Мисалга Асан, андан кийин Бекзат жана башка аттарды жазып даяр көчүрүп алдым да. Копировать этип бул жерге вставить этейин. Мисалы 10 же болбосо 10дон ашык оюнчулар болсо, баардыгын ушундай жазып чыгасыздар. Андан кийин командаларга бөлүү деген баскычты басасыздар. Командаларга бөлмөйүнчө оюн башталбайт. Ошол үчүн биринчи тизмени тизмектеп жазып алышыңыздар керек. Себеби бул оюн акырында дагы кайсы команда жеңсе, ошол окуучулардын тизмесин чыгарып берет. Командаларга бөлүү деген бассаңыздар, биринчи топ көк тарапка өзүнчө бир ошол сиздер киргизген списокту чыгарып берет. Кызыл тарапка болсо калган студенттердин же болбосо окуучулардын тизмесин бөлүп берет. Кайра дагы бул кнопканы бассаңыздар, дагы алмаштырып, командага аралаштырып бөлүп берет окуучуларды. Андан кийин гана оюнду баштоо деген бассаңыздар, оюн башталат. Мындан сырткары сайтыбызда математика боюнча 3 режим киргизип койдук. Биринчиси азыркыдай жөнөкөй, андан кийин орто жана эң негизгиси татаал деген. Бир гана жөнөкөй бул мектеп окуучулары үчүн, орто ар кандай математика боюнча болсо, бул татаал режимде математиктер үчүн кошуп койдук. Бул математикага кирсеңиздер деле ошондой. Окуучулардын тизмесин жазасыздар, андан кийин командаларга бөлүү деген кнопканы басабыз. Командаларга бөлүп берет. Бул жерде команданын аталыштарын деле өзгөртсөңүздөр болот. Мисалы билим, экинчиге илим деп жазып койсок, оюнду баштоон басабыз. Командалардын аттары жазылат. Жана бул жерде фондо музыка да алмаштырылды башка музыкага. Бул жакта байкасаңыздар, тамыр, теңдеме, формула, математикага тиешелүү жаңы функциялар кошулган. Ката жооп бере турган болсок, аркан ошончо атаандаш тарапка тартылат. Оюн соңунда кайсы команда жеңишке жетишкен болсо, ошолордун тизмеси чыгат. Ушул тизмеге карап окуучуларды баалап алсаңыздар болот.